Саламатсыздар, урматтуу теле көрүүчүлөр. Парламент бүгүнкү отурумунда бир катар мыйзам долбоорлорун талкууга алардын алдында адаттагыдай эле процедуралык маселелерди, ошондой эле аркылуу маселелер түрмөгүндө шайлоочулар коюп жаткан жагдайларды өкмөткө табышташты. Бүгүнкү жыйында карала турган маселелердин иретинде медицина тармагына тиешелүү болгон мыйзам долбоору дагы бар. Мисалы, жарандардын репродуктивдүү ден соолук боюнча мыйзам долбоору 3-окууга чыкканы турат. Бүгүн ушул маселе боюнча жыйынга даярданып турган саламаттык сактоо министри Талантбек Батыралиев жаныбызда. Саламатсызбы? Саламатчылык. Мыйзам долбоорунун маңызы боюнча айтып берсеңиз. Бул маңызы биздин Кыргызстанда эненин жана балдардын өмүрү, ден соолугу негизги багыттардын бири, приоритеттүү багыттардын бири. Ошон үчүн мезгил технологиянын башка өлкөлөрдөгү өнүгүүлөргө жараша биз өзүбүздүн закондордо кайрап чыгып жаңы киргизүүлөр керекпи деп. Анткени бүгүнкү күндө репродуктив дегенде биз жаштарыбызды кандай тарбиялашыбыз керек, ошо эне болууга кандай сабак беришибиз керек, бир эле күн келип эле чоңоюп эне болуп калбайт, ошол күнгө чейин кандай тарбия беришибиз керек деп, ошол багытта жаңы немелерди карап, бүгүнкү талапка ылайык законду кайра карап чыгуу үчүн келип аткан нерсе. Негизинен бир чоң өзгөртүүлөр жок, бирок бунун мурдагы баягы өкмөт жөнүндө мыйзам чыкканга чейинки закондордун арасында төп келишүүлөрдү карап, ошону бүгүнкү күндө репродуктивдик мындай тарбияны дагы жакшыртуу максатында алып барылган болду. Репродуктивдүү ден соолук дегенде эле сөзсүз түрдө кыздардын саламаттыгына көбүрөөк басым жасалат дагы. Ал эми урологиялык шартта мырзаларыбыздын ден соолугуна канчалык деңгээлде көңүл бурулат? Биз эми мындай, бул жерде бүгүн неме болуп атканы үчүн, биздин балдардын ден соолугу, кыздардын ден соолугу деп аткан үчүн репродуктивдик ойлобогула, биз жөн эле бир эркектерди эмес, бул репродуктив деп бир бала жөн эле төрөлүп калбайт. Ошон үчүн ал жерде балдардын дагы, эркектердин дагы ден соолугу жөнүндө сөз болот. Бирок сиз айтып аткан урология маселеси боюнча бул актуалдуу маселе дайыма каралып, биз мамлекеттик органдардын бүт бардыгы аланы жакшыртууга карап көрсөңүз, азыр жакынкы эле арада Кыргызстанда ошол Кытайдык грант менен урологиялык борборду ачылып, активдүү бүгүнкү күндө иштеп атат. Мен ойлойм, бул Кыргызстандагы урология кызматын geliştirүү, өнүктүрүү боюнча мамлекеттин чоң салымы деп ойлойм. Адаттагыдай эле регламенттин 104 беренесине ылайык бүгүнкү жыйын жүрүшүндө аркыл маселелер түрмөгүндө өкмөткө табыштала турган бир топ шайлоочулардын мүдөө талаптары тааныштырылды. Бирок анын жыйынтыгы баягыдай эле курулай жооптор менен коштолууда деп Жогорку Кеңештеги өкмөттүн өкүлүнө дагы бир топ дооматтар айтылды. Азыр жыйындар залынан чыгып келе жаткан депутат Мурат Ганиевичке микрофон сунабыз. Ушул бүгүнкү жыйын жүрүшүндө өкмөт өкүлүнө карата бир топ нааразычылык болбосо дагы ишине алымсынбаган пикирлер айтылды окшойт. Мен бул айтуу менен макул эмесмин. Мен 5-чи созывдун да депутаты болгонмун. Жогорку Кеңеште өкмөттүн өкүлчүлүгүнүн өзүнүн функционалдык обязанносттору бар. Менин оюмча ал так жана туура аткарып атат. Ал кишиде министрлерди алып же министрлерди жумуштан алуу жөнүндө сунуш берүү укугу функционалдык обязанностьга кирбейт. Менин оюм боюнча кээ бир депутаттар түшүнбөстөн катуураак айтып алды окшойт. Мен ойлоймун, Ашырбек Мойдонович өзүнүн милдеттерине так аткарып атат. Рахмат сизге. Мына депутаттар азыр аркылуу маселелер түрмөгүн жыйынтыктоо менен бирге танаписке чыгышат. Биз бир аз күтө турабыз дагы. Тыныгуу жарыялангандан баштап депутаттардын бүгүнкү койгон суроолору боюнча алардын пикирлерин дагы тереңирээк сиздерге чагылдырып беребиз. Бүгүнкү күнү мамлекеттин туусун желбиреткен спортсмендер олимпиадаларда эмне себептен алтын медалдар тагына албай жатышат? Буга тиешелүү шарттын түзүлбөгөндүгү себеп деп бүгүнкү жыйын жүрүшүндө депутаттар дагы сөз кылышты. Алардын бири Талайбек Масабиров. Азыр бизге убактыңызды бөлүп койсоңуз, саламатсызбы? Сиз спорт ордосундагы шарттын жоктугу жөнүндө маселе койдуңуз. Бүгүн жанагы спортчулардын, бокс тармагында машыккан спортсмендердин бүгүнкү күндөгү машыккан зал тууралуу маселе көтөрдүм. Бул жерде негизи спортсмендерге биринчиден бир шарт түзүп бериш керек.
шарт түзүп берип анан спорттун жетишкен жыйынтыгын сурашыбыз керек да. Мына мен былтыры ушу залга барып көргөм. Мына 26 сентябрда телевидение көргөзүптүр. Ошол жерде спорт агенттигинин директору олимпиадага катышкан спортсмендердин жыйын өткөргөн да. Ошол жерде биздин залдын кебетеси өтө өкүнүчтүү да. Мына азыр ар бир эле спортсмендер келип айтат, ушу кирсеңиз дейт. 30 жылдан бери капремонт болбогон залда. Депутаттардын көпчүлүгү көңүл бурган маселе бул материалдык резервдер фондусу жөнүндө болду. Бул багытта үн каткан депутаттардын катарында кезегинде эсептөө палатасында иштеген Кубанычбек Нурматов дагы бар. Эмесе азыр микрофонду мына ушул өкүлгө сунабыз. Бул боюнча билесиздер, матрезервде өтө көп ушерб көп. Булар ушулга коммерцияга өтүп алган. 270ден ашык иш козголгон. Эми ойлогула, бир 10, 20, 100 эмес, 270 материал козголгон. Бул 270 жолу ошибка кылган, бул туура эмес деп ойлойм. Мен 800 миллион сом бүгүнкү күндө жетишпейт. 800 миллион сом бүгүнкү күндө соттошуп атат. Правоохранительный органда жүрөт деп атат. Ошон үчүн мен айтып атам, бул боюнча шотный палатага биз маалыматка жөнөтүп, маалыматты алгандан кийин кайсы орган, кайсы материал менен заниматься эткени боюнча чакырышыбыз керек. Биз 450 миллионго биз мына көчмөндөр оюнун курдук. Кыргызстанды көп жерге таныттык. Канча мектеп курулуп калышы мүмкүн, канча больница бүтүшү мүмкүн. 800 миллион сом бул өтө чоң сумма. Бул боюнча жооп бериш керек. Анан кийин эмне себептен чозулуп атат? Эмне себептен бул нерсе бүгүнкү күнгө чейин бүтпөй атат бул материал? Ошол боюнча мен бүгүн палатага сунуш киргиздим. Комиссияны түзбөстөн туруп эле бул сунуш шоттуу палатага маалыматты алып поручение берип, маалыматты алгандан кийин тиешелүү органдардын 270 материал боюнча ким заниматься чакырып палатада тургузуп туруп сурашыбыз керек. Себеп дегенде бул мамлекеттин өтө чоң суммасы болуп атат. Мына бүгүнкү күнү ошонун себебинен элдер кыйналып атат. Дыйкандардын будайын албай атат. Акча жок болуп атат. Кечегинде биз ошо будайларды алыш үчүн 260 миллионду биз карап бердик элдин кызыкчылыгы үчүн. Мен ойлойм, муну боюнча обязательно чакырып, судебный час болобу, прокуратура болобу, милиция болобу, полиция болобу, бардыгын чакырып, мен ойлойм, палатада чогуу карашыбыз керек. Ошондо мен ойлойм, элге бардыгы ачык болот деп. Көпчүлүк жаш депутаттардын көтөргөн суроосу алардын дарегине айтылган сындар болду. Махабат Мавляновна, саламатсызбы? Саламатсызбы. Сиздерден ушул дарекке айтылган сын боюнча кечирим дагы суралды окшойт. Албетте, эми биз кесиптеш болгондон кийин баарыбыз бир максатта бир үзөңүлөш болуп отурабыз. Ар бирибиздин максатыбыз бир, бирок бул тармакта бул иштегенден кийин эми ар ким өзүнүн жашоодо өзүнүн тажрыйбасы бар, өзүнүн жашап өткөн бир жолу бар, элге кылган кызматы бар, мамлекетке кылган салымы бар. Ошондуктан кээ бир маселелерде эгерде биз салымыбызды кошо албасак, башка жактан мүмкүн ошол жаштар күчтүүрөөк чыгаттыр да. Мен ойлойм, азыр жаштардын көпчүлүгү ошол мамлекетте эмне азыр маанилүү, бул экономиканы көтөрүү маанилүү, бюджет образующий көп компанияларды, мекемелерди түзүү маанилүү, биздин республикалык бюджеттин салымын жогорулатуу, деңгээлин жогорулатуу, социалдык маселелер, ошол эле жанагы мектептердин курулуштарын, бүт социалдык тармактагы объекттердин курулуштарын ошол бюджетте акча болсо ошонун баары жасалат. А биздин көпчүлүк депутаттар биз ушундай юридикалык жактарга биз эгерде маани бербей, аны чындыгында биздин ошол жактан билимибиз аздык кылса, биздин азыркы кезде көп ушундай программа иштеп жатабыз. Кантип ушул инвестициялык климатты жогорулатуу керек. Кантип биз Кыргызстандын негизги потенциалы болгон туризм кантип өнүктүрүү керек. Жана ошого окшогон аябай көп маселе үстүндө иштеп жатабыз да. Анан баягы намыска макул берсин, кандайдыр бир баа берсин, бирок намыска тийген кээ бир мындай этикадан чыккан сөздөр мындай туура эмес көрүнүш болуп калат экен да. Ошондон биздин бүгүн ошо көпчүлүк депутаттарыбыз ойлорун айтышты. Мен ошого бүт жалпысынан кошулам да. Сиздер ушуну сүйлөшүп алып жыйынга алып чыктыңыздарбы же бириңиздерди бириңиз улап кеттиңиздерби? Мен чындыгында ойлогон эмес, жыйынга чыгып айтабыз деп, бирок мен кесиптештерим айтканда мен тура алган жокмун. Себеби менин да намысыма тийгендей болду. Ал жерде сөздөр болгон, бизнес тармагына келгендер бизнесин гана карап олтурушат деп, бул эң туура эмес. Бизнес тармагында келгендер тескерисинче экономиканын кантип өнүгүшүн аябай так, ачык мындай көрүп алат да. Ошого мындай өзүм ичимде ачуум бар эле, ошого сүйлөгөнгө
мажбур болдум да. Рахмат сизге. Бүгүнкү жыйын жүрүшүндө ошондой эле кечээкү жыйында дагы депутат Бакыт Төрөбаев акыркы мезгилде элчиликтер тарабынан айтылып жаткан коопсуздукка тиешелүү маселеге токтолду. Мисалы, Улуу Британиянын элчилиги тараткан билдирүүдө теракт болуп кетиш ыктымалдыгы жөнүндөгү маалымат канчалык деңгээлде чындыкка жакындайт деген суроону дагы талдап көрөлү деген депутат бүгүнкү жыйын жүрүшүндө дагы ушул эле суроону кайрадан көтөрдү. Ошонун негизинде парламент бүгүн саат 16-дагы бөлүгүндө өкмөттү чакырып тиешелүү министрликтердин дагы ачык маалыматы менен таанышууну эп көрүүдө. Парламент отурумунда каралган маселелерди сиздер Пирамида телеканалынан жана парламент радиосунан угасыздар. Кеңеш KG сайты дагы ар бир маалыматтарды үзгүлтүксүз чагылдырып турмакчы. Саламатта калыңыздар.